көздүн тунугундай жалпы кыргызчылыгы өзүңүздөр билгендей 3 күндөн бери бизде таланттуу апалар 2022 жайкы фестивали өтүп жатат. Бүгүн кереметтүү Кырчын жайлоосунда биз фестивалде жыйынтыктагалы турабыз. Андыктан өзүңүздөр билгендей биринчи жана экинчи күндө өздөрүнүн өнөрлөрүн, өздөрүнүн таланттарын көрсөткөн биздин топ мүчөлөрү, топтун жетекчилери бүгүн өзүнүн өнөрүнө жараша бүгүн биздин Калыстар тобунун чыгарган чечим менен учуштарга ээ болот. Аны өзүңүздөр билесиздер. Биринчи гран-при 15.000 сом, ал эми экинчи орун 10.000 сом, үчүнчү орун 5.000, төртүнчү орун 3.000, ал эми бешинчи орунда бизде 1000 сом байгеле акчалай сыйлыгыбыз бар. Кайзыл апалар, кайзыл топ өздөрүнүн өнөрлөрүн, таланттарын көрсөттү. Аны сиздер биринчи бөлүктө, экинчи бөлүктө көрдүңүздөр. Анда эмесе мен бүгүнкү биздин Калыстар тобунун биздин эжекебиз Роза эжеге сөз кезегин берсем. Урматтуу бүгүнкү фестивалдын катышуучулары 2 күндөн бери Шайра апалар аябай сонун өзүбүздүн өнөрлөрүбүздү, таланттарыбызды көрсөттүк. Бул биздин Калыстар тобуна абдан кыйын болду. Бардыгына место бериш. Бирок биздин апалар өтө таланттуу экен. Ошон үчүн азыр эми талаш тартыштын немесинде биз ушу байгени тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Анда эмесе урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр, урматтуу Шайра апалар, дагы бир биздин ушул Калыстар тобунун мүчөсү канча күндөн бери өзүнүн эзеп кысабын аткарып жүргөн биздин Гүлзат эжебизге сөз берели. Урматтуу ата-энелер, Шайра апалар, сиздерге баарыңыздарга рахмат. Ушинтип өзүңүздөрдү кеч эме болсо дагы алганда экөө таланттарды көрсөтүп кеткениңиздерге чоң рахмат. Мындан да таланттар өркүндөй берсин, өсө берсин. Баарыңыздарга ден соолук, узун өмүр, чексиз бакыт. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу таланттуу апалар, 2022 жайкы фестивалыбыздын 3-чү күнүндө биз жыйынтыктаганы турабыз. Башында айткандай биз байгелерде мынакей биздин Калыстар тобу өзү таразаны тактап, өздөрү бардыгын баалап отурушту. Ошондуктан мен бул жака биздин 4-чү орунду жеңип алгандыгы үчүн Ак Тилек апалар тобунун жетекчисин бул жака чакырам. Кол чалгыла. Ак Тилек апалар тобунун биздин төрайымына Акчалай Белек кол чалар болсун. Ал эми бизде 3-чү орунда Талас областынан келген Шумкар Уя апалар тобу сыйланат. Жана ошондой эле биздин сертификат 3000 сом акчалай сыйлык менен кол чалар болсун. Келиңиз. Кол чалып турабыз. Ал эми мына ошондой эле өз таланттарын көрсөтүп, оюндарга активдүү катышкандыгы үчүн бизде Кара Балта шаарынан келген Тұрар Кожомбердиев кыздары Баткайым Агылечек апалар тобу 3-чү орун менен сыйланат. 5000 сом акчалай сыйлык. Кол чалып. Апаларды 4 эле айым келген, бирок ошонусу дагы 5-чи орунду жеңип алгандыгы үчүн жаштап кол чалып коелу. Ал эми бизде биринчи орунда Энелер Тилеги апалар тобу биринчи орун. Кол чалар болсун. 10.000 сом акчалай байгеси бар. Энелер Тилеги. Кол чалып коелу апаларга. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чындыгында 3 күндүк мээнети мына ошол бардык оюндарга өзүнүн бир тайманбастыгы менен, өзүнүн бир таланттуу өнөрү менен бүгүн бизде гран-прини жеңип отурган биздин апалар тобу бар. Бишкек шаарынан келген Аламидин районунун Аламидин айыл өкмөтүнө караштуу Тумар апалар тобу гран-при 15.000 сом акчалай сыйлык менен
Alemi bizden Tınçırak, Tımar, atalar, Simbi. Alemi, hurmatlı telegörçüler, bizden жалпы қалыстақтығына терең рахмет білдіреміз. Мынакей өзіңіздердің міндетіңіздерді құтылдыңыздар. Сіздерге де игілік, денсаулығыңыздар үшін, өміріңіздер ұзын болсын. Ардайым бізден талантты апалардың арасында ырдап аман-есен бар болыңыздар. Әлем hurmatlı талантты апалар, жалпы теlegörçüler, бізден жайқы талантты апалар 2022 жайқы фестивалі өз соңына келіп жетті. Әлем сіздерменен қайрадан көгілдір экраннан көрішкенше аман болыңыздар, сақ саламатты болыңыздар, бар болыңыздар, көрішкенше апалар.